Rum Suresi. Rum Чыгыш Рим империясы. Византия аталган мамлекеттин араб тилиндеги аталышы. Бул сүрө Меккеде түшүрүлгөн 60 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Алиф, Лам, Мим. Бул сөздөрдүн мааниси бир Аллах Таалага гана маалым. Рум жеңилди. Түшүндүрмө: Чыгыш римдиктер китеп ээлери эле. Аларды Перси империясы басып алган учур болгон. А перстер китеп ээлери эмес болчу. Бутпарастар болушкан. Ошондо меккелик капырлар кубанычка бөлөнүп, мусулмандарга кайрылып, перстер византиялыктарды басып алгандай, биз да силерди жеңип алабыз дешкен. Түшүндүрмөнүн аягы. Эң жакын жерде алар жеңилгенден кийин кайра жеңишет. Бир нече жылдын ичинде. Түшүндүрмө 3-төн 9га чейинки жылдар аралыгы. Иш мурун да кийин да Аллахтын эркинде болот. Иш окуялардын кандай нукта өнүгүшү мурундагы кийиндагы Аллахтын эркинде болот деген маани айтылууда. Ошол күнү момундар кубанышат. Түшүндүрмө: Византия жеңилгенден туура 7 жыл өткөн соң кайра персилерди жеңип алышкан. Ошондо мусулмандар кубанышты. Меккелик капырлар бутпарастарга жан тарткандай эле, мусулмандар дагы китеп ээлерине жан тартышкан. Кызыгы, бул окуяны Куран 7 жыл мурун кабарлаган. Курандын ушул сүрөсүнүн 4-аятында Фин бизи синин деп кабарланган. Араб тилинде бизу 3-төн 9га чейинки сандардын аралыгын туюндурат. Куран жараткандын сөзү экенине мына бул далил эмне? Аллахтын жардамы менен ал өзү кимге кааласа жардам берет. Ал ызаттуу, мээримдүү. Бул Аллахтын убадасы. Аллах убадасынан кайтпайт, бирок адамдардын көбү аны түшүнбөйт. Алар бул дүйнө тиричилигинде көрүнүп турган нерселерди гана билишет да акыреттен бейкапар жүрүшөт. Аллах асмандар менен жерди жана ал экөөсүнүн ортосундагыларды чындык менен белгилүү бир мөөнөткө чейин өмүр сүрүүлөрү үчүн жаратты. Адамдар жок дегенде өздөрү тууралуу ой жүгүртүшпөйбү? Чындыгында адамдардын көпчүлүгү эгесине жолугууга каршы чыгышат. Алар жер жүзүн кыдырып, өздөрүнө мурункулардын акыбетинин кандай болгонун көрүшпөйбү? Чындыгында алар мурда өткөн муундар, Ад, Самуд сыяктуу элдер. Булардан күчтүүрөөк болчу. Рим, Перси империяларынан дагы күчтүүрөөк болчу деген маани. Алар буларга караганда жерлерди дагы көбүрөөк айдашып, көбүрөөк дан себишчү. Аларга ачык далилдер менен элчилер да келген. Аллах аларга зулумдук кылган эмес, бирок алар өздөрүнө зулумдук кылышкан. Ошондуктан жамандык кылгандардын акыбети Аллахтын аяттарын жалганга чыгарып, аны келекелегендер үчүн жаман болот. Алгачкы жараткан да Аллах, кийин өзүнө кайтара турган да ал өзү. Ага кайтарыласыңар. Кыямат болгон күнү күнөөкөрлөр бейиштен күдөр үзүшөт. Аларга Аллахка кошкон шериктеринин жардамы тийбей, алар өздөрү Аллахка кошкон ошол шериктерине каршы чыгышат. Кыямат күнү ошол күнү капырлар менен момундар ажыратылат. Ал эми Аллахка ыйман келтирип, жакшылык кылгандар бейиш бактарында сайрандашат. Капыр болуп менин аяттарымды жана акыретте мага жолугууну жалганга чыгаргандар, мына ошолор тозокко даярдалгандар. Ошондуктан кеч киргизип таң атырган убаңарда шам жана куптан маалдары жана таң атаарда багымдат намазында Аллахты аруулагыла. Асмандар менен жерде кечке маал жана түшкү тыныгууңарда да бешим жана дигер маалдары. Бардык мактоо Аллахка гана. Ал өлүктөн тирүүнү чыгарып, тирүүдөн өлүктү чыгарат да жерди ал өлгөндөн кийин кайра тирилтет. Ошол сыяктуу эле силер кайра чыгарыласыңар, мүрзөлөрдөн чыгарыласыңар деген маани.
Anın belgilerinin biri silerdi topraktan jaratışı. Keyin siler adam bolup jer betine tarqatıldıňar. Aga bayır aluňar üçin özüňörden jubay jaratyp, ortaňorga mahabbat jana meýrimdүүлük berip koýgonu da anın belgilerinden. Çındygynda oý jügürtgen el üçin uşularda belgiler bar. Asmandar menen jerdin jaratılışı, silerdin tiliňerdin, tüsüňördün ar türdүүлügi da anın belgilerinden. Hakykatda bularda bilimdүүлөр üçin belgiler bar. Geçe gündüz uktaşıňar, Allah'tın jakşylyklaryn izdeşiňer da anın belgilerinden. Rasında kulak salgan kom üçün mında da belgiler bar. Silerge korku jana ümitdönүү türünde çagılgandy görsetip, asmandan jamgyr jadyryp, any menen ölgön jerdi tiriltүүsü da anın belgilerinden. Çındygynda mında da akyl jügürtgen el üçün ülgüler bar. Asmandar menen jerdin anın buyrugu menen turuşu da anın belgilerinden. Oşonduktan çakırıuçu silerge ün salgan kezde siler daro çıga gelesiňer. Asmandar menen jerdegi bardyk nerse anyky, bary aga başy. Al jokton bary kılıp anan gaýra jaratat. Bul aga oňoý, asmandar menen jerdegi eň biýik misaldar aga gana taandyk. Al ızattu danışman. Al silerge özüňörden mınday misal keltiret. Silerge biz berip jatkan ırısklarga kol aldyňardagy kulдар da siler menen teň şerik bolsa, teň ukukduu bolup teň taýlaşa öküm jürgüçse, alardan özüňörden seslengendey jazganar bileňer. Siler özüňörden nasibiňerge kul kündörüňörde şerik kılbaýsyňar. Anan gantip Allah Taalanyň kuldaryn aga şerik kılıp jatasyňar degen many. Ayatlarыбызды mına uşintip akyl jügürtgen elge açyk bayan kılabız. Albette zalimdar jakşylap bilbey turup ele kalolorun erçip kete berişet. Allah adaştırgan adamga kim tuura joldu görsöte almak, alarga hiç bir jardamçı jok. Ey Muhammed, Allah'a berilgen taza balda yüzüңdü dinge tüzdü. Allah adamdardı oşogo, İslam dinine arnap jaratkan, Allah'tın jaratkan nerselerinde özgörü bolboyt. Uşu İslam dini tuura tüz din, birok adamdardın köbü bilişbeyt. Allah'a moyun sungan türdü andan korkup turup namazdardı atkargıla. Hiç kaçan aga şerik koşuculardan bolbogla. Alar müşrikler öz dinlerin bölüp jarıp top top bolup bölünüp alışkan. Ar biri öz kol aldındagylarga gana kuwangandar. Kaçan adamlarga bir bale gelse, oşonda alar egesine kayrılışkan avalda jal barışat. Eger alarga Allah özünün meerimin tattırsa, oşonda alardın kaybirleri özdörünün egesine şerik koşuşat. Özdörünün egesine bul degen Allah Taalaga şerik koşuşat degeni bul. Biz bul iyilikке öz akılыбыз menen jettik dep aytышат degen manide. Munu biz alarga bergen ırıskılarыбызga şükürsüzlük kılуу üçün jasaşat. Meyli, bizdin ırıskılardan uaktılуу paydalanyp turgula. Anan bilesiňer. Je Allah'a şerik keltirүүnü alarga aytyp bere turgan dalil çürdükbü? Kaçan adamdarga bir ırayım tattırsak, oşondo alar aga abdan kuwanat. Eger özdörü koldoru menen jasagandarynın jazası, kaygısı gelse, alar Allah'tan ümitün üzüşöt. Çındygynda Allah özü kaalagan pendesine ırıskını geňeýtip je tartıp jatkanyň görüşpöýbü? Çındygynda iman keltirgen kom üçün uşunda da belgiler bar. Oşonduktan jakyndaryňarga, beýbeşaralarga, jolowçularga akysyn bergile, jakşylyk kılgıla, sadaka bergile, kıylagıla degen many. Allah'tın razılığın samagandar üçün uşul jakşı, mına oşolor tozok azabынан kutuluuçular.
Силер адамдардын мал мүлкүнө өз байлыгыңарды көбөйтүү үчүн үстөк кошконуңар Аллахтын алдында көбөйбөйт. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн берген зекеттериңер мына ушулар эселенип көбөйүүчүлөр. Акырында мына ошолор артыкча соопторго ээ болушат. Аллах силерди жаратып, анан ырыскы берет, андан кийин өлтүрөт, анан кайра тирилтет. Силердин Аллахка кошкон шериктериңердин арасынан ким силерге мына ушулардын бир нерсесин жасай алат? Жогоруда саналып өткөндөрүнүн бир эле нерсесин жасай алат деген мааниде. Аллах алардын кошкон шериктеринен аруу да бийик. Адамдар өз колдору менен жасагандарынын кай биринин жазасын тарттыруу үчүн кургактыкта жана деңизде бузукулук ачыкка чыкты. Балким алар кайра тартышар. Түшүндүрмө: өздөрү жасаган жамандыктары алар да башкалардан тартып көрсүн деп жер бетиндеги жана деңиздердеги адамдардын каракчылыктарын азырынча токтоткон жокпуз деген мааниде айтылууда. Эй Мухаммад, жер жүзүн кыдырып, мурункулардын акыбети кандай болгонун көргүлө дегин. Алардын көбү Аллахка шерик кошуучулар болчу. Аллахтан кайтарылбай турган күн келүүдөн мурун жүзүңдү туура динге, исламга түздө. Ал күнү алар, капырлар менен момундар, ажыратылат. Ким капыр болсо, капырлыгы өзүнө. Ал эми ким жакшы амал жасаса, анда ал өзү үчүн жыргалдуу орун даярдайт. Ошентип Аллах ыйман келтирип, жакшылык кылгандарга өз жакшылыктарынан сыйлык берет. Чындыгында ал, Аллах Таала, капырларды жакшы көрбөйт. Силерге жакшылык даамын таттыруу үчүн кубандыруучу шамалдарды жиберип, өз берешендигинен ырыскы издөөңөр үчүн өз буйругу менен кемелерди жүргүзүп койгону анын белгилеринен. Балким Аллахка шүгүр кылаарсыңар. Чындыгында сенден мурунда алардын коомуна элчилерди жибергенбиз. Ошентип элчилерибиз аларга далилдер менен келишкен. Ошондо алардын күнөөкөрлөрүнөн өч алдык, жок кылдык. Анткени момундарга жардам берүү биздин милдет. Аллах шамалдарды жиберет да булуттарды жылдырып, аны өз каалоосу боюнча асманга жаят. Булуттарды кыймылга келтирип турат. Ошондо алардын ортолорунан жамгырдын чыкканын көрөсүң. Ал жамгырды пенделеринен каалаганына жеткирет. Ошол убакта алар кубанычка ээ болушат. Чындыгында алар өздөрүнө жамгыр келүүдөн алда канча мурун эле күдөрүзгөн болчу. Аллахтын ырайымынын издерине кара. Жерди өлгөндөн кийин аны кандай тирилтти? Акыйкатта ал өлүктөрдү тирилтет. Ал бардык нерсеге кудуреттүү. Албетте, эгер биз шамал жиберсек, алар эгиндеринин саргайганын көрсө да, андан кийин да капырлык кылышат. Тобо келтирип, апаатка сабыр кылбайт деген маани. Эй Мухаммад, чындыгында сен өлүктөргө угуза албайсың. Ошондой эле жүз буруп кетип бараткан дүлөйлөргө да чакырыкты угуза албайсың. Сокурду да адашкан багытынан туура жолго сала албайсың. Аяттарыбызга ыйман келтирип, моюн сунган адамдарга гана угуза аласың. Аллах силерди алсыз суудан жаратып, анан алсыздыктан кийин күч берет, анан күчтөн кийин кайра алсыратып, картайтат. Адам наристе кезинде абдан алсыз болуп, эр жеткенде жалтанбаган күчкө толуп, картайган кезде кайра алсырайт деген маани. Ал өзү каалагандай жаратат, анткени ал кабардар, кудуреттүү. Кыямат күнү күнөөкөрлөр бир сааттан көп турганыбыз жок деп ант ичишет. Алар дүйнө жашоосунда да ошентип адашкан болчу. Ал эми билимдүүлөр менен ыйман келтиргендер, чындыгында Аллахтын алдындагы тириле турган күнгө чейин турдуңар. Тириле турган күн ушул, бирок силер билбейт элеңер дешет. Ошол күнү зулумдук кылгандардын шылтоолору пайда бербейт. Алар жемелүүгө да алынбайт.
сестендирүүчү эскертүүлөр дагы жасалбайт, анткени анын ага баары бир пайдасы жок болот. Аларды жаза гана күтүп турган болот деген маани. Чындыгында бул Куранда адам баласы үчүн ар түрдүү мисалдарды келтирдик. Аларга бир белги келтирсең да капырлар силер бузуку ганасыңар дешет. Ошентип Аллах билбегендердин, Аллах Тааланын жалгыздыгын жана кудуреттүүлүгүн билүүнү каалабагандардын деген мааниде. Аллах билбегендердин жүрөктөрүн мөөрлөп салат. Куранды түшүнбөй турган кылып, кулпулап, бекитип салат деген маани. Эй Мухаммад, эми сабыр кыл, анын убадасы акыйкат. Ишенбегендер сени жеңил санашпасын. Чыныгы кордукту кыямат күнү көрүшөт деген маани.